Орусиянын президенти Владимир Путин 9 май парадында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, Армения жана Белоруссиянын башчыларын чогултту. Кызыл аянтта ал бизге каршы согуш жарыяланды деген мааниде сөз сүйлөдү. Орусиялыктар үчүн бул сөз ошол жерде отурган бүт лидерлердин атынан айтылып жаткандай сезилип калышы мүмкүн. Бирок чынында коноктор парадты көргөнү эле барган. Эмнеге фронтто абал курчуп, Кремльде дрондор жарылып жатканда парад өткөрүлүүдө? Менин аты жөнүм Арген Бактыбек уулу, азыр баарын түшүндүрүп берем. 9 майдын алдында Кремльге урулган дрон соккулары жана Орус армиясынын Вагнер менен тиреши Москвада кооптуу абалды жараткан. Бирок ага карабай 9 майдын урматына өткөрүлгөн парадта Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Армения жана Беларустун башчылары Путин менен бирге турушту. Башында орус мамлекеттик медиалары парадта чет өлкөлүк бийик даражалуу конок жалгыз гана Садыр Жапаров болорун кабарлашкан. Кийин Путин Рахмонду чакырганы белгилүү болду. Түркмөнстан, Армения, Беларусь жана Казакстандын президенттеринин келери 8 майда гана жарыяланды. Атыгүл Бердимухамедов барары 8 майдын кечинде гана белгилүү болду. Кызыгы, Казакстан президентинин басма сөз кызматы апрелдин аягында эле Токаев 8 майда Астанада болорун билдиришкен. Ушундан улам лидерлер Москвага өз калоосу менен келиштиби же келгенге аркасыз болуштубу деген суроо мыйзам ченендүү болуп жатат. Казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанов өз лидери тууралуу мындай пикирин билдирген. Мунун өзү Казакстандын абдан эле өз алдынчалыгы жоктугу, президент Токаев пландарын өзгөртө берүүгө даяр экенин көрсөтөт. Путин эл аралык изоляцияга калганына, орус армиясынын аскер кылмыштарына жана жеңиш күнү сын пикирлер менен коштолуп турганына карабастан, Путинди колдоо үчүн Москвага барды. Маселе мында: Кремль Украинадагы согушту жана зомбулугун актоо үчүн эл аралык саясатта 9 майда колдонуп жатканында. Көптөр буну түшүнүп турушат. Жана өлкөсү аскер парады аркылуу Орусияны колдоосун каалашпайт. Ошол эле учурда Советтер Союзунун курамында жеңишти камсыздаган мамлекеттердин баарынын эле лидерлери бара калышпады. Балтика өлкөлөрү түшүнүктүү, алар башынан эле антиорусиялык маанайда. Молдованын бийлиги дагы европачыл. Өзү дагы 2008 жылы Орусия менен согушту баштан кечирген Грузия бийлигинин мамилеси дагы өзүнчө тема. Азербайжандын лидери Ильхам Алиев болсо барбай коюуга шылтоо тапкан. Парадты түз эфирде комментарийлеп жаткан Россия телеканалынын алып баруучусу Путин Ильхам Алиевти да чакырганын маалымдады. Анын айтымында Алиев атасы Гейдар Алиевдин 100 жылдыгына байланыштуу салтанаттын жүйө кылып, Бакуда эле болууну чечкен. Калган коноктору күмөн болуп атып, жуп парадтын алдына гана барары белгилүү болгону Кремльдин таасири канчалык азайгандыгын көрсөтүүдө. Бирок ошол таасирин дагы шардана кылып дүйнөгө көрсөтүү ушул тапта Путин үчүн маанилүү болуп турат. Согушту изилдөө институту эл аралык аналитикалык уюму да муну тастыктап жатат. Владимир Путин Москвадагы парадты Орусиянын таасири Борбор Азияда дагы эле күч экендигин көрсөтүү үчүн колдонот. Борбор Азия лидерлеринин келиши кеч жарыяланганы алардын согушту ачык колдогусу келбегендигинен кабар бериши мүмкүн. Ошол эле учурда Кремль өз күчүн колдонууда. Чынында 9 май орус пропагандасы үчүн зор курал. Орусия ушул окуя менен мурунку советтик республикаларды тегерегинде бириктиргиси келип, муну ачык эле айтып келет. 2021 жылкы парадта жалгыз Эмомали Рахмон катышкан. 2022 жылы парадта Путин өзү эле болгон. Анда Путиндин басма сөз кызматы чет өлкөлүк коноктордун жоктугун юбилейлик дата эместиги менен түшүндүргөн. Быйыл деле юбилейлик дата эмес деңизчи. Жеңишке 78 жыл болду. Ошентсе дагы быйылкы чогулуу ынтымак бар, Кремль таасири күч деген көрүнүштү дүйнөгө көрсөтүүгө себеп. Баса, жеңиш күнү Украинада дагы белгиленди. Зеленский 8 майда елін куттуктап мындай айтты. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції і не дамо брехати. Ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Зло ми знищували разом, так само як разом протистоїмо зараз аналогічному злу. Борбор Азия өлкөлөрү Орусия менен өнөктөш, Атыгүл стратегиялык өнөктөш деп тааныштырат. Мамлекеттер экономика, саясатта жада калса аскер тармагында кызматташышат жана чогуу бир катар уюмдарда мүчө. Алсак Евразия экономикалык биримдиги, ОДКБ жана башкалар. Бирок согуш чоң өзгөртүүлөрдү киргизди. Орусияны өнөктөштөрүнүн арасында согушту ачык колдоп жаткан бир гана Беларусь. Орус аскерлери жада калса Беларустун аймактары аркылуу Украинага кол салып жатышат.
Мартта Орусия Беларуста өзөктүк курал жайгаштыруулары тууралуу билдирген. Калгандары мынчалык колдоодон албетте баш тартып келишет. Ошол эле учурда ачык каршы дагы чыгышпайт. Мисалы, Бириккен Улуттар уюмундагы Орусияга каршы резолюцияларды Борбор Азия өлкөлөрү колдобойт дагы, каршы добуш беришпейт. Көп учурда добуш берүүдөн баш тартышат. Ошол эле учурда Батыш Борбор Азия Орусияга санкциялардан качууга жардам берип жатканы тууралуу эскертип, экономикалык чектөөлөр киргизилиши мүмкүндүгүн улам катуу эскерте баштады. Санкциялардын жаңы топтомуна Орусияга чектөөлөрдөн качууга жардам берип жаткан өлкөлөр дагы кириши мүмкүн. Борбор Азия эки жактан тең кысымга алынып жатат дейт орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов. Бул пикирин ал Фейсбукка жазды. Кыскача айтканда, Борбор Азия кайрадан таталуу убакытка келди. Мындай шартта көз карандысыздыкты сактап калуу оор болууда. Ал тапта Украина парадты көрүп жөн отурган жок. Путин Кызыл Аянтта билдирүү жасап жатканда фронтто чабуулга даярдык көрүлүүдө. Украина ана мына чабуул коет экен деген кептер чыкканына бир топ болду жана дүйнөгө тарап жатат. Ошол эле учурда Украинанын коргоо министри Алексей Резников чабуулдан дүйнө өзгөчө жардам берип жаткандары өтө эле көптү күтө бербеши керектигин билдирүүдө. Ал эми орус күчтөрү мындан кыйла эле кооптонуп жаткандай. Өткөн чыгарылышта биз Вагнер жеке аскердик компаниясынын ээси Евгений Пригожин орус коргоо министрлиги менен тиреши тууралуу айтып бергенбиз. Пригожин Вагнерге жетиштүү ок дары берилбесе, 10 майда Бахмуттан чыгып кетерин жарыялаган. Ушул эле Пригожин Украина Бахмутта күчтөнүп жатканын белгилеп, бир жумадан бери контрчабуул башталганы жөнүндө айтып келет. 9 майда муну Россия телеканалынын аскер корреспонденти Евгений Поддубный тастыктады. Используют и бронегруппы для того, чтобы найти слабые места в нашей линии обороны. Кроме этого, повышена интенсивность огневого воздействия со стороны противника. Используют формирование киевского режима высокоточную артиллерию западного производства, реактивные системы залпового огня «Хаймерс» американского производства. Наносит удар не только по объектам на линии боевого соприкосновения, но и по тыловым районам. По нашим данным, противник сейчас сосредоточил в тыловых районах довольно крупную наступательную группировку. Пригожин Бахмуттан чыгып кетем дегени менен кеткендей кейипи жок. Бирок анын коркуп жатканы анык. Бул Пригожиндин улам-улам тараткан жаңы видеолорунан билинет. Пригожин абдан кооптонуп жатканы көрүнүп турат, ошол убакта эле ал Путинге алып жаткандай. Абсолютно четко говорят, контрнаступление будет на земле, а не по телевизору. Потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре. И отпраздновать День Победы. День Победы – это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы. Сегодня утром начальник Генштаба лично поправил все циферки и уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна. Фронтта абал курчуп, орус аскер бөлүктөрү өз ара урушуп жаткан кезде Путин мурунку Советтер Союзу республикаларынын лидерлерин мажбурлап алып келип парад өткөздү. Кыргызстандын Украинадагы согушу тууралуу позициясы бул бейтараптуулук, бирок Орусиянын аракеттери Кыргызстанды согушка катышып жаткандардын катарына киргизип койбойбу?